Кышкысын ден соолукка кам көрүүгө зарыл кеңештер. Ар бир адам ден соолукта болууну каалайт, бирок баардыгы эле буга себеп боло турган эрежелерди сакташпайт. Ден соолукка байланыштуу көптөгөн көйгөйлөр айлана чөйрөдөн эмес, көнүмүш адаттардан жана жашоо образынан улам келип чыгат. Барометр ден соолугуңузга пайдалуу кеңештерди сунуштайт. Кышкысын ден соолукка өзгөчө кам көрүү керек. Биринчиден, албетте витаминдер. Унутпаңыз, учурда эч кандай жашылча жемиштер толуккандуу витамин комплексин алмаштыра албайт. Ошондуктан врачтар витаминдер кусун ичүүнү сунушташат. Аларды дарыгер менен чогуу тандап алса жакшы болот. Жумасына бир жолу спорт менен машыгып коюп, кээде кечки тамактан баш тартуу менен ашыкча салмак көйгөйүнөн арылам деген жаңылыштык. Калориялардан арылуу үчүн системалуу түрдө физикалык активдүүлүккө убакыт бөлүп, уктардан бир нече саат мурун тамак жебешиңиз керек. Ордун биринчи эрежеси байкалары менен интернеттен жооп ичсе өз алдынча дарыланбаңыз. Өзүңүздү жаман сезсеңиз, интернеттен жана атайын ден соолукка пайдалуу форум деген паракчалардан жооп ичсебеңиз. Ден соолукта көйгөй болбосо, дагы жылына бир жолу медициналык кароодон өткөрүп туруу зарыл. Пайдалуу азыктардан акча үнөмдөбөңүз. Кээде пайдалуу тамак-аштар кымбатка турушу мүмкүн, бирок туура жана тең салмактуу тамактануу ден соолуктун жана узак өмүрдүн ачкычы экендигин унутпаңыз. Мындан тышкары, туура тамактануу фигураны жакшыртат, карлык процессин жайлатат, теринин, жаштын жана тырмактын абалына жакшы таасир берет. Дан эгиндери, балыктарды, жашылчаларды, жемиштерди, үрөндөрдү, жаңгактарды үзгүлтүксүз жеп туруңуз. Уйкунун жетишсиздиги ден соолукту начарлатат. Түн ортосунан кийин уктап, эртең 2 саат 7де турууга зарыл учурларда гана уруксат берилет, бирок күн сайын эмес. Тамеки чегүү бырыштарды жана карлык процесстеринин тез өнүгүшүн шарттайт. Жаш жана жаң көрүнүүнү сактап калууну каалоо аялдын каалоосу гана эмес, эркектер дагы мүмкүн болушунча жаш бойдон калууну каалашат. Бирок тамеки тартуу ички органдарга гана эмес, сырткы көрүнүшүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан тамеки чеккендер өз курагынан жаш көрүнбөйт. Ар дайым ингредиенттерди окуп чыгыңыз. Өнүмдөрдүн таңгагына алар ГМО эмес жана табигый деп көп жазышат. Бирок бул алардын курамында пайдалуу компоненттер гана бар дегенди билдирбейт. Анын курамындык бөлүктөрүнүн азайып баратканын, тартибине ылайык өнүмдүн курамын окуу маанилүү. Эгерде сиз тааныш эмес жана окууга кыйын ысымдарды көп көрсөңүз, андай мындай өнүмдү сатып албаганыңыз оң.